Урматтуу мусулман бир туугандар, ушундай биздин китептерибизде риваяттарда келет. Илгери бир ушундай ибадатчыл адам бир жерде бир даракка адамдар сыйынып кеткенин көрүп, ошого ушундай ачууланып, Аллага сыйынбай ушу даракка сыйынып кетишти деп бир күнү колуна курал жарагын алып ошо даракты көздөй жөнөйт экен. Даракты кыям деп. Жолдон баратканда шайтан алайги лана адамдын сүрөтүнө келип, "О адам, сен каяка баратасың? Ушундай даракты кыйганы кетип баратам. Эмне үчүн адамдар ошого сыйынып, Алла Тааланы унутуп калып атышат дегенде, эми ага сен сыйынбагандай сага эмне зыяны тийип атат?" деп ар кандай азгырыктары, эми шайтандын азгырыгы ар кандай болот. Сумма лаатияннакум мин байни айдихим ва мин халфихим ва ан айманихим ва ан шамаилихим деп шайтан ушундай, шайтан алдыңдан да келип аскарат, артыңдан, оң жагыңан, сол жагыңан келип, шайтандын айла амалы өтө күчтүү болот. Ар кандай айла амалына салса, багы адам, ибадатчыл адам эч айтканынан кайтпайт экен. Мен ошол даракты кыямын деп. Ошол учурда эң акыркы амалы, "О адам, сен эми зыян тийбеген бир өсүп турган даракты тийбей эле койчу. Мен сага 2 дирхам күнүнө жастыгыңдын астында бирөө берип турат. Аны ким берип турат дегенде, мен берип турам" дейт. Ошол учурда адамдын напсиси бир аз ойноп, ошого макул балбанын үйүнө келет экен. Үйүндө күндө караса эле жаздыгынын астында 2 дирхам чыгат. Канча бир күн өтөт, бир күн караса жаздыгында жок болуп калат. Баягы адам жинденет да кылычын алып туруп дароо жөнөйт баягы даракты кыям деп. Кетип баратканда шайтан алайги лана астынан чыгып, "Каяка баратасың? Ушундай даракты кыйганы баратам. Эмне үчүн ошо адамдар ошого сыйынып кетти?" Деп ар азгырса болбойт, бир азгырса болбойт, бир кезде баягы адамды көтөрүп жыгып, ушинтип муунтат экен. Муунтуп туруп, "Мен шайтанмын. Мурундагы астыңа мен адамдын сүрөтүндө, мен шайтан адамдын сүрөтүндө болуп мен сага жолуктум элем. Ал кезде сенин жүрөгүңдө Аллах үчүн чындап ошону жинденип келип кыям деген бир ушундай күч бар эле. Анда сага алым жетпейт эле. Сени айла амал менен 2 дирхам менен алдадым элем. Азыр болсо ниетиң жүрөгүңдө ошо 2 дирхам үчүн келип туруп кыям деп атасың. Азыр күчүң жок, менин алым жетет" деген экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул мисалдан түшүнө турган биздин ушундай бир натыйжабыз болушу керек. Ар бирибиз качан Аллах дегенде биз эң күчтүү болобуз. Качан Аллахтан башканы ниет кылып калганда, Алланын ыраазылыгы болбой эле Алланы оозубузга алып калганда, Алла Таала бизден күчтүү алып коерун эч убакытта унутпайлы. Алла Таалам жүрөгүбүздөн Алланын сүйүүсүн чыгарбасын. Өмүрүбүздүн аягына чейин ар бир кылган ишибизди Аллахтын ыраазылыгы үчүн кыла турган жолдон Кудайым адаштырбасын.